Мурун бүтсө, кулакта жана тамакта көйгөйлөр пайда болот дешет адистер. Бирок биз мурун бүткөн учурда анчейин көңүл бурбай эле жүрө беребиз. Эмне себептен мурун бүтүшү мүмкүн? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз азыркы учурда эң көп кезигип жаткан ички мурундун ортоңку сөөгүнүн кыйшайуусу деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул тема сиз үчүн да кызыкпы? Анда сөзсүз түрдө программага катышсаңыз болот. Ал үчүн номерлер бар. 032 код аркылуу 72155 жана ошондой эле 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Акматбек Шарипов, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын кулак, мурун, тамак оорулар бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, жогорку категориядагы дарыгер. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жана ошондой эле медицина факультетинин студенттери келип отурат. Кош келипсиздер. Анда эң алгач жалпыбыз биргеликте дал мына ушул тема боюнча даярдалган видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Мурун дем алууда, азык табууда жана сүйлөшүүдө катышуучу орган. Мурундун кошумча кобулдары мурун көңдөйүнүн капталын түзүүчү сөөгүктөрдүн ичиндеги көңдөйлөр. Мурундун кошумча кобулдарынын ар бирин мурун көңдөйүнө ачылып, аны менен тыгыз байланышып турат. Мурун көңдөйүнүн көп кезигүүчү ооруларына былжыр челинин сезгениши, мурун бүтүү кирет. Бул учурда мурун менен дем алуу кыйындап, ооз менен дем алууга туура келет. Тазаланбаган муздак аба, кулкун, жуткуч, кекиртек бронхко кирип сезгенет. Мында дем алуу жолунун ар кайсы бөлүктөрүндө сезгенүү процесси болот. Бронхит, ларингит, трахеит, фарингит. Мурун менен дем алуу бузулганда жытты туура эмес кабыл алып же такыр сезбей калат. Үн бузулуп, мурдунан сүйлөө байкалат. Ошондой эле организм тканына кычкылтек аз келет. Баланын оозу менен туура эмес дем алышы бет скелетинин, көкүрөк клеткасынын, тиштин туура эмес өсүшүнө, эске тутуу, угуунун бузулушуна түрткү болот. Ошондуктан дем алуу бузулганын байкар замат врачка кайрылуу керек. Мурунга же анын учуна чыйкан чыгышы мүмкүн. Кээде кырсык болгондо коопсуздук техникасы бузулганда мурун жабыркайт. Мындай учурда мурун сөөгү сынып, деформацияланышы ыктымал. Ошондой эле мурун тосмосу кыйшайып, бет, көздүн тегереги шишип, көгөрөт, мурундан кан агат. Бул учурда мурун менен дем алуу кыйындап, мурун тосмосунун былжыр челине кан куюлуп, гематома болот. Ал чирип, абсцесске айланып кетиши мүмкүн. Көп учурда балдар мурдуна бир нерсе салып алышат. Бул учурда мурун менен дем алуу кыйындайт. Мурун жабыркаганда врачка тезинен кайрылуу зарыл. Врач сунуш кылган дарылоо процедураларын аткаруудагы жалпы талап. Чимкиргенде чимкирик угуу жолуна кетип калбас үчүн мурундун ар бир таноосун өзүнчө чимкирүү керек. Өзү чимкире албаган кичине баланын мурдун буралган кебез менен тазалайт. Эгер чимкириги катып калса, кебезге вазелин же зайтун майын сыйпап, ичүүчү соданын жылуу эритмеси менен тазалаган оң. Тамчылатуучу дары жылуу болуш керек. Оорулууну жаткырып же отургузуп, башын чалкалатып, дары тамчылатчу жагына кыйшайтып куюлат. Мындай абалда дары мурундун ортоңку жолуна чейин жетип, гаймор кобулундагы ириңдин жакшы чыгышына түрткү берет. Бул эрежени сактабаганда дарылоо натыйжасыз болот. Ошондой эле дарыны, анын дозасын жана кабыл алуу мөөнөтүн врач гана белгилейт. Мурунга күкүм дарыларды атайын аспаптын жардамы менен поликлиника жана ооруканада салат. Ал эми үйдө бул дарыны мурундун улам бир бөлүгүнө чымчып салыш керек. Май дарыны болсо буралган кебездин жардамы менен мурунга сыйпайт. Мурун көңдөйүнүн сезген оорулардын алдын алууда организмде чыңдоонун мааниси чоң. Аба жана күн ваннасы, суу процедуралары жана спорт менен такай машыгуу организмди чыңдап, дем алуу жолдорунун ооруларын алдын алат.
Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасын дагы бир эске сала кетсем, ички мурундун ортоңку сөөгүнүн кыйшаюусу. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда мурун эмнеден бүтөт деген суроого бир аз жооп алдык. Ошого толуктоо иретинде эмнелерди айтат элеңиз дагы? Эми бүгүнкү тема мен ойлойм анда актуалдуу депчи. Себеби искривление перегородки носа деп коет да, орусча диагнозу. Бул бүткүл дүйнөлүк эл аралык жанагы медицина уюмунун койгон жанагы МКБД деп коебуз, классификациядагы диагнозу да. Андан сырткары ошол жерде дагы бөлүнөт деформация наружного носа деп. Мен кичине теле көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетейин. Мурун эки бөлүктөн турат да, сырткы мурун, анан ички мурун болуп бөлүнөт. Эми сырткысы түшүнүктүү, бул косметологический жанагындай значениясы бар. Эгерде травма алгандан кийин ошол деформациялык дефект болсо, беттин түзүлүшү өзгөрүп кетет да. Мындайча айтканда, сулуулугу өзгөрүп кетет, жанагы дефект болупчу. Ошондуктан көбүнчө травма менен келген оорулардын биринде бир 70% ошол мурундун тосмосунун кыйшайышы травма менен байланыштуу. Андан кийин теле көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн мунун синонимдери бар да. Медицинада искривление перегородки носа деп айтылат. Деформация, посттравматический деформация перегородки носа деп айтылат. Андан сырткары мурундун ошондой шип гребендер деп аталат да. Ошондой синоним, ошондой түшүнүктөр бар. Жакшы. Негизинен жаракаттануулам кыйшайат деп калдыңыз да. Мурундун ички ортоңку сөөгү дагы эмнеден улам болушу мүмкүн? Кандайдыр бир мурунга байланыштуу оорулардан улам да болушу мүмкүнбү? Эң негизги ошол эмелер бири ошол жанагындай бизде причинасы деп коебуз, мындайча айтканда родовая травмалардан кийин болуп калат. Бир, экинчиден жада калса төрөттө дагы жаракат алып калышы мүмкүн. Травма менен төрөлгөн балдарда көп кездешет да. Андан сырткары балдар ушул 1 жашынан баштап баса баштайт го. Ошол маалда дагы көп травма алат дагы. Кичинекей эле болор болбос билинбеген травма кийин ошол мурундун ичиндеги сөөк өсө баштаганда өзүнүн өсө турган периоддору бар. Бул деген толугу менен 16-18 жашта өсүп бүтөт да. Анан ал сөөк ошол перегородка бир 3 сөөктөн турат. Кемирчек, 4 буруштуу деп коебуз. Андан кийин сашник сөөгү деп коебуз, анан перпендикулярный пластинка деп коебуз. Ар бир сөөктүн ошол бири-бирине кошулган жеринде, башында жаш балдарда ал жерде зона роста деп коет, хрящевой кость жумшак болот да, хрящ кемирчектен болот. Анан чоң бала өсүп ошол мурун формасын алып формироваться эте баштаганда ошол зона ростто бири-бирине кайшы келип өсүп, анан мурдун ичине сөөк батпай калганда же оң жагына же сол жагына өзү кыйшайып, анан муну травма алган балдардыкы ошол искривлениеге алып келет да, баягы тосмосунун кыйшайып кетишине. Бул тосмонун кандайча болот эмеси бар, мисалга зыяндуулугу. Бул ошол мурундан аба өтүп атканда ошол абаны тоскоолдук кылат да. Ошондуктан туура дем алуу бул мурун менен гана дем алуу. Себеби мурунда проблема болсо, бизде айтып коет, единый орган, единая система деп, мурундан баштап өпкөнүн жолуна чейин ар кандай ооруларга алып келип коюшу мүмкүн да. Бул бирден бир причинасы. Ошондуктан азыркы күндө ушундай бир чоң проблемалар бири да. Мурундун искривлениясы бул бир эле ошол мурундун дем алуусунун бузулушуна эмес. Эгерде мурундун дем алуусунун бузулушуна алып келген болсо, мисалга, ал сөзсүз түрдө бул адамдар сас тумоо менен ооруп калып, анан кийин жанагындай переохлаждение алып, суга өтүп калып, жанагындай ооруларга чалдыкканда бул оору башка ооруларга дагы алып келет да. Бул жанагы гайморит деп айтып атпайбызбы? Бет жак көңдөйчөсүнүн жабыркап калышы. Андан кийин этмоидит деп, этмоидит жаш балдарда көп кездешет. Бул мурун менен ошол көздүн ортосунда дагы ячеистик клеткалар бар. Ошолордун жабыркап калышы. Ошол жерлер жабыркаганда мурундун жанагы жытсечтери да начарлап кетет да. Андан сырткары фронтит деп.
Андан сырткары хронический риниттерге алып өтүп кетет да. Бул жанагы вазомоторный аллергический ринит деп коебуз. Аллергический риниттерге алып келет. Вазомоторный ринит нейровегетативная форма деп ушундай көп ооруларга алып келет. Себеби мурун дем албай калганда адамда смешанный дыхание башталат да. Себеби аралаш дем алуу, ооз менен дем ала башташат да. Организм өзүнүн кислородун талап кылганда баягы ооз менен дем алып калат. Ооздун функциясы башка да. Ошондуктан баягы айтып кеткендей эле фарингит, ларингит, трахеит, бронхит деген ооруларга дагы алып келе берет да. Мен башында айтып өттүм, бул единый орган, единый системада бири-бирине сөзсүз түрдө берет турган. Себеби биздин силичный оболочка ошол мурундан баштап бронх легкийге чейин строениялары, анатомиялык строениялар бирдей болот да. Жакшы. Негизинен жогоруда айттыңыз да, ошол төрөт учурунда дагы жаракат алып калышы мүмкүн деп да. Анан ошол жаш балдарда эгерде төрөт учурунда жаракат болуп калса, кандайдыр бир себептерден ушул мурундун сөөктөрү кыйшая турган болсо, кичинекей кезинде эле кандайдыр бир белгилерди бериши мүмкүнбү? Же болбосо чоңойгондо келет. Бала оозун ачып дем алып калат, кичинекей ынакай бала. Андан кийин аба жетишпегенде жанагы тиги эмчекти эмип жатканда дагы кыйналып, андай аба жетишпегенде эмелер, тоскоолуктар пайда болуп калат да, жаш балада да толук мындай кандуу эме албай калат. Жакшы. Анан айтсаңыз, мисалы азыр бизди көрүп жаткандардын баарында ушундай суроо пайда болушу мүмкүн. Мисалы, сиз айттыңыз да, жыгылып кетсе кандайдыр бир жаракаттардан ушул мурун кыйшайып калат. Өзү билбеген учурда деле кыйшайып калышы мүмкүн да. Мен жана айтып кетпедимби? Бүгүнкү күндө 70% травмадан кийин болот деп. Көбүнчө ошол биз багы илимий жагына таянсак, ошо бала 1 жашында басып аткан бала, баягы 1 жаштан 1,5 жашка чейин көбүрөөк травманы алат экен да. Жыгылып калып, баягы жеңил эле травма, баягы билинбеген эле травма. Кийин мурун өсүп атканда ошол мурундун кыйшайышына көмөк берип туруп, анан ошол кыйшайууга алып келет экен да. Бүгүнкү күндө бул научный да доказанный нерселер да, теориялар да бар. Андан сырткары рахит менен ооруп калса балдар, витамин D жетишпей калат. Ошол учурда дагы тиштери кеч чыгып, андан кийин жанагы твердая нёба деп коебуз, ошолор таңдай да. Бийик, терең жайгашып калып, готическая твердая нёба деп коебуз. Верхний челюстьтөрүн дагы жана сплющенный болуп, өзгөрүп, привкустары нарушение болуп кеткендерге чейин алып келет да. Стоматологический жактары дагы бар. Анан мынау аномалия менен төрөлгөндөр да балдар бар да, жанагындай нышан оорулары менен, жана бизде зайчая губа деп коет. Ошол балдарда дагы ушундай көрүнүштөр көп болот да. Жакшы. Мен сурайын дегеним, негизинен мисалы канча жашка чейин биз балдарыбызды өзгөчө ушул жаракаттан коргошубуз керек. Себептен баягы жогоруда айттыңыз да, мурун сөөгү каты элек болот дагы деп. Биз өзгөчө ушундай бүгүнкү сүйлөшүп жаткан ушул ооруга кабылбаш үчүн. Эми мындай да травманын түрү көп бүгүнкү күндөчү. Ооба. Ата-эне байкабай калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн да. Бала жыгылып калып, анан жанагы кичинекей эле травма деп атпайсызбы? Ал боюнча келип даттанбай коюшу да мүмкүн, ата-энесине айтпай да коюшу мүмкүн. Ошол бойдон чоңое берет да. Андан сырткары дагы жаш балдарда аденоидный вегетация деп коет. Мурдун артында андай аденоидтер пайда болуп калат да. Андай төрөлгөндөн кийин аларында гипертрофический формалары болот, чоң формалары. Бул мурундун көңдөйчөсү бүтүп туруп, анан кийин дагы көңдөйчө башталат. Биз носоглотка деп коебуз. Мурундун киребешинде эки преддверие отверстие болсо, ошондой эле артында да хаанасы болот да. Ошонун ар жагында, арт жагына жаап коет да. Ошол аденоидтер кармаганда, анан кийин жана биз айтып кетип атпайбызбы? Риниттер кармаганда, риниттердин да аябай түрлөрү көп да. Ошол риниттер кармаган учурда дагы жанагы перегородкада дагы застой, силичный оболочкаларда отек пайда болуп туруп, бардыгын алып келе берет. Бир эле перегородканын өзүндө эмес, жанагы тосмосунда эмес. Мурдун ичинде дагы анатомиялык башка өзгөрүү, башка структураларында дагы өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн да. Мисалыга гипертрофия деп коебуз, передний части, нижний носовой раковина деп коебуз да. Гипертрофический хронический риниттер болуп калат.
кээ бир учурда искривлениялар мурундун тосмосунун арт жагында болуп калат, сачникте. Биз баягы мурунду көрүп ошол диагностика кылып аткан учурда арт жагын көрө албай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ошондой учурларда биз жанагындай мурунга тамчылатып, анимизация деп коебуз. Ошол шишиктерди таркатып туруп, анан мурундун жолдорун кеңейтип алып туруп көрө турган ыкмаларыбыз бар да. Ошондой диагностикалар болот. Ошол диагностикада да кээ бир учурда кое албай калышы мүмкүн да. Жанагы воспаление, ошол тосмосунан өзүнчө воспалениясы болот. Воспаление сачника деп коет. П-образный болуп туруп ошол кийинки көңдөйгө өтүп аткан жагында утолщениялар болуп кетиши мүмкүн да. Ошолорду диагностика кылыш үчүн биз компьютердик томографияларга жөнөтөбүз да. Компьютерный томография анык бардын так көрсөтөт да, рентгенден сырткары дагы. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен жолдошумдун мурду бүтөт дейт. Эстеп карасам дейт, 10 жыл убакыт болуп калыпты дейт. Жашы 45 жашта дейт, эч кандай жаракатка учураган эмес дейт. Эмне себептен болушу мүмкүн деген суроону калтырды да. Мен жакшы суроо экен, мындай жооп берейин. Ал бизге келип кайрылсын. Биз көрүп, ошол диагнозун аныктап берип, анан ошону дарылайлы да. Себеби мурундун ичинде оорулар аябагандай көп. Мен жана айтып кетпедимби? Хронический риниттер деп коет. Анын баягы аллергический риниттери. Андан кийин аллергический риниттер дагы экиге бөлүнүп кетет. Мезгил менен жайында кармай турган риниттер бар. Жанагы дарактар гүлдөп, гүлүн төгүп аткан учурда да аны полиноз деп коет. Жанагы дарактардын чаңдарына, гүлдөрдүн чаңдарына. Анан постоянно аллергический ринит деп коет. Суук мезгилде кармайт, күн жылыганда мындай кайтып кетет да, анан кайра суукка урунганда кармайт, ушундай өзүнчө цикл менен протекать эткен формалары бар. Андан сырткарда айтып кетпедим, жана мурундун кышайганды көбүнчө гребинди, шипте жанагындай нейровегетативный формаларга алып келет да, ал формалары бар. Андан сырткары көпчүлүгү азыр туура эмес дарыланат. Мурду бүтсө эле адиске кайрылбайт дагы, чуркап барып аптекага барышат, аптекада кайсыл дары жакшы десе, колуна сосудо сууш препараттарды берет да. Ал туура эмес, туура эмес. Ал препараттарды алып келип колдонот дагы. Ал препараттар эмне кылат? Тамчылатканда сосудо сужение кылат, багындай эметип иштейт да, жанагындай сужение кылып, отекты снимать этип коет, убактылуу мурун дем алып калат. Дарынын таасири төгөнгөндөн кийин кайра отек нарастать этет, сосудтар расширение болот да. Ар бир куйган сайын ошол лекарствонун действиясы продолжительность укорачиваться этип келе берет жанагындай таасир эткен. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Кандай сурооңуз бар? Эмнегедир бизден байланыштан алыстап кетти. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? 6 жаштагы баламдын мурду бүтөт дейт, анан түнкүсүн уктаганда дейт, коңурук тартат дейт да. Эмне кылышыбыз керек? Үй шартында кантип дарыласак болот деген суроону калтырып. Бизге көрсөтүш керек. Коңурук тартууда бул оорубу? Коңурук тартууда оорубу? Жок, коңурук тартуу физиологический дагы бар. Анан жанагындай мурунда өсмөлөр болуп калып, тоскоолдуктар болсо дагы бул оору жанагы бунун негизинен эмне себептен ушул нерсе болуп атат аныктатыш керек да, диагноз коюлуш керек. Себеби мен айтып атпаймынбы, жаш балдарда көбүнчө аденоиддер болот депчи. Анан мурундун мындай жагы да бар да, бунун физиологиясы өтө көп да. Бирден бири мына криогенный фактор деп коебуз, көбү буга көңүл бурбайт. Мисалга мурундун бут менен, баш менен, верхний конечный кол менен дегендей нерв аркылуу связдар бар, рефлекторный. Бут үшүгөндө, баш үшүгөндө жаш бала мурду агат да. Ушуну ата энелер билиш керек. Эмне себептен мурду агып атат? Себеби бут үшүгөндө мурунда слизистая оболочкада резкий жанагындай реакция берет да, возбуждение. Застой, отек, насморк алып келет да. Ошондуктан биринчи очередь бутту жуулаш керек. Үйдө дагы, сыртта дагы. Анан башты жуулаш керек да. Ошондуктан криогенная форма деп туруп, вазомоторный ринит деп аллергическилерди айтып кетпедимби? Ушундай да формалары бар да. Жакшы, студиябызга студенттер келген, анда кийинки суроо сиздерден болсун. Кандай суроо бересиздер? Микрофонду алып суроо берсеңиздер болот. Азыркы мен берген суроо сизге, Ахмат Тамирбекович. Ушул диагностика болгондон кийин пациент мисалы кандай дарылануу керек?
операциядан мисалы коркушу мүмкүн да пациент. Кээ бири ушундай суроолорду да берет да. Дагы кандай башка ыкмалар барбы деген бизге суроо берет. Рахмат, жакшы суроо болду. Эми бул мурун сөк тосмосунун кыйшайышы бир эле лечениясы бар да. Бул только хирургия жолу менен. Ошол кыйшайган сөк, ошол мурун жолдорун, аба өтө турган жолдорун жаап калат да. Ошондон абанын өтүшү орлошот. Орлошкондо да биз значительный деп коебуз, аянда оор деп коет. Кээ бирлердики полный отсутствие болуп калат. Вообще өтпөйт. Клапан жабылып калат бир жагычы. Ошондуктан дарыланганга болбойт. Дарыланса бул убактылуу болуп калат да. Убактылуу ал эч кандай бир эффект бербейт. Убактылуу гана жана операциянын алдын алып, операцияга даярдаган сыяктуу гана болуп калат да. Бунун жолу только хирургия. Кээ бир оорулар бар, хирургия жолу менен айыгат. Бул хирургия жолу менен ошол тосмолордун баардыгын алып таштагандан кийин аба өтө турган жолдордун баарын ачып ташташ керек. Только операция, хирургическое лечение. Жакшы, Ахматбек мырза, айтсаңыз, негизинен кишини мындай караганда мурду түзүлө да, бирок ичинен кыйшайып калган билинбеши мүмкүнбү? Же сөзсүз түрдө сырткы келбетинен билинбейби? Жакшы суроо, себеби травма алган мурундар сразу эле көрүнөт. Мен жана айтпадымбы, деформация, дефект наружного носа деп. Кээ бир мурундар жанагы пирамида деп коебуз, ал сөөгү, мурун сөөктөрү. Травма негизинде жылып, косоносияга алып келип коет да. Буну скелеотический тип деп коебуз, форма деп коебуз. Экинчи формасы сырткы мурун жанагындай травмадан кийин компрессионный деп коет. Седловидный нос деп коет. Мурундун сөөгү ичке кирип кетет да. Ошондой формалар дагы бар да. Андан кийин андан сырткарыдагы мынау колумела деп коет. Мынау жанагы мурун ичиндеги клапан, киребечтеги хрящтын да өзгөрүп, подвиг болуп туруп, ордунан чыгып кеткендер да болот да. Булар мурундун кыйшайышынын өзү эле бүгүнкү күндө классификациясы боюнча 7 тиби бар да. Бирок алар бири-бири менен жанагындай болуп, кээде бири менен айкалышып, биринчи менен үчүнчү тип келип калышы мүмкүн. Бул деген мурундун ошол тосмосу кандай? Буква S, СССР дегендей. Ошондой формада кыйшайып калат киребечте. Андан сырткары латинский буква S дегендей ошондой формада өзгөрүп калат ичи. Андан сырткары дагы жанагындай гребень деп коебуз. Мисалга мурун сол жакка кыйшайса, оң жагына типа ущелье болуп окшоп, ошондой искривлениялар да бар да. Мурундун ичинде искривление болгондон кийин, мисалы оң жакка кыйшайса мурундун сөөгү, сол жакта компенсаторный деп коет, гипертрофия деп коет. Нижний носовой раковинада. Ошол нижний носовой раковинада ошол жанагы кавернозный клеткаларда гипертрофия жүрүп кетет да. Ошол жагы дагы өсүп, мындай чоңоюп кетип туруп, мындай шишигендей болуп туруп, тоскоолдук алып келет. Бир эле ошо кавернозный клеткалардан башка сөөктүн өзүндө да гиперплазия, утолщение болуп кетет да. Жакшы, байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, кандай сурооңуз бар? Бизден алыстап кетти. Негизинен жогоруда айттыңыз да, дарылоо жолу бир гана операция жолу менен, же болбосо хирургиялык жол менен гана дарыланат деп да. Көпчүлүгү ушул дарылоого баргысы келбейт да эмнегедирчи. Анан ушуну айтып берсеңиз, кандай операция жасайсыздар? Анан канча убакыт болот? Мен көрүүчүлөргө айтып жеңил элеби? Мен көрүүчүлөргө айтып кетер элем. Бул операция жеңил, коркуштун кереги жок. Биринчиден, операцияга баратканда сөзсүз түрдө жанагындай жет өлчөп бир кес дегендей да. Кайсыл жерге кайрылыш керек, кандай хирургка кайрылыш керек, бүгүнкү күндө биздикилер биле бербейт да. Врачтын деңгээли кандай, опыту кандай. Бул деген өтө жанагындай тяжелый, изящный операцияларга кирет да, мындайча айтканда, баары эле жасай бербейт бүгүнкү күндө. Жоопкерчиликтүү операция. Өтө жоопкерчиликтүү операция. Бун эмне үчүн мен бул себептен айтып атам? Мурундун негизинен функциясы, физиологиясы өтө чоң да. Себеби адам мурун аркылуу дем албаса, биздин клеткалардын баардык кислород менен питаться этсе, андан кийин бир эле ушул орган аткарып атса ошо көбүрөөк көңүл буруш керек да. Себеби мен бирден бир функцияларын айтып берейин мурундун.
аба мурундан өтүп баратканда биринчи тазаланат, фильтрация деп коет аны. Бүт чаңдан, пардан, газдан дегендей да. Андан кийин микробтордон, вирустардан. Но микровирустарда булар живой организм. Алар дагы жанагындай көбөйгүсү келет, урпактар уландыргысы келет дегендей, ошо препятствиялардан өтүп кетет мурунга. Мурунга өтүп кеткенде мурунун слизистый оболочкасында слиздер бар, атайын бакаловидный секреторный железалар выделять этип турат. Ошо мурунун слизистый өзүнө присасывающий свойствосу бар да, жана мурунун тегерегинде көңдөйчөлөрүн айтып атпайбызбы, гайморовый пазухалар, ишечутый дегендей. Анан тигини присасывать этип, жана слизистый оболочка жабыштырып алгандан кийин, жана приклеить этип алгандан кийин. Тиги бакаловидный железалар бизде биологически активный веществолорду выделять этет да, муцин, лизоцин деп коет. Ошолор ошол жерде обеззараживать этип иштейт сразу, микробторду өлтүрүп таштайт. Себеби биздин иммунный система иштейт. Андан сырткары слизистый оболочкада ресничный клеткалар бар, мерсательный клеткалар бар. Алар поглощать этип, мурундан тазалап, арт жагына топтоп берет. Биз чүчкүрөбүз, тазаланат. Анан кийин мурун тартып какырып коебуз, бул очистительный функцияларга кирет да. Андан сырткары эң негизгиси, мисалга азыр эшикте плюс 7 градус болсо, биздин организм 36-5 болсо, аба муздак. Ошол аба өтүп атканда секундасына 36-дан 40 градуска чейин согревать этип берет. Жылуу абаны алып кетет. Жылуу абаны. Жылытат экен. Мурундун артында уже кислород, мына аба уже стерильный болуп калат. Аны өпкөгө берет да. Өпкөдө газан менен жүрөт. Газан менен жүргөндөн кийин ал канга өткөрүп берет, кандагы клеткалар биринчи башка ташыйт, мээ питаться этет. Ошондуктан баягы мурдунда ушундай жанагындай кыш аюусу барлардыкы акырындык менен дециркуляторная энцефалопатияга алып келет да. Бул деген ошол головной мозгтун кровоснабжениясынын, баш мээнин кровоснабжениясынан жана сужение алып келип, кандай десем, баш мээнин кан айлануусун да начарлатат. Ошол начарлайт да, себеби бул деген жанагы лимфа атторуунда, кровоснабжениясында, венозный атторуунда көбүрөөк өзгөрүүлөр болот. Ошондуктан бунун последствиясы көздүн глаукома деп атпайбыз, давлениялары. Ошо давленияларга алып келет. Внучерепный давленияга чейин алып келет. Анан ликвардын давлениясы менин анда көтөрүп жибериши мүмкүн. Себеби сосудтар сужение болот. Ошонун негизиндечи. Ошондуктан ошол физиология бузулбаш үчүн бүткүл дүйнөдө азыр хирургия жолу менен операция кыла турган операция бар. Бул Европада септопластика деп коет. Биздин Кыргызстанда подследственная резекция перегородки носа деп аталат ал. И биздин медицина, Россиянын медицинасында ошондой. Ошол физиология, ошол мурунун аткарып аткан, ошол слизистый оболочка бирин да нарушение кылбай туруп, ошол тосмону алып таштай турган ыкма жолдору бар. Ошондуктан мен телекөрүүчүлөргө айтып кетет элем, операцияга келгенде дагы ошол врачтардын дагы мындай бир классификация мындайча категорияларын сабаттуулугуна карап, деңгээлине карап кайрылса жакшы да, себеби азыр бизде частный клиникалар көбөйүп кетти да. Ал жерде бүт эле жаш адистер да. Анан кандай салып атат, эмне болуп атат, биз билбейбиз бүгүнкү күнгө чейин, чын айтканда. Бирок бизге келип повторный операциялар жасалып калып атат. Аны да айтып коюшубуз керек. Жакшы. Анан ошол мурунга операция жасаганда кемирчектерди, сөөктөрдү кесип алат экенсиздер да. Бул кийин организмге кандайдыр бир зыян келтирбейби деген да суроо жаралат да көпчүлүк адамдардачы. Анан балким бул кемирчектер да кандайдыр бир кызмат аткарабы эле биздин организмде деген да суроолор жаралат. Бул ушул жакшы суроо болду да. Бул деген мындай. Биз ошол мурундун ошол тосмосунун астыңкы бетинен разрез жасап туруп, анан ошо кемирчектин челкабын табабыз. Надхрясица деп коет аны. Ошо надхрясица менен кемирчектин челкабын экөөнү ажыратабыз. Артына баргандан кийин сачник деп коет, сөөк да. Анын надкосица өзүнүн да челкабы бар. Аны ажыратабыз. Анан астынан бир 0,5 сантиметр таштап туруп, ошол эле хрящты кесип туруп, экинчи сторонасын өтөбүз. Мисалы сол жактан баштасак, оң жагын өтөбүз дегендей да. Ал жакта да ошол надхрясица менен надкосицаны ажыратып туруп, именно аба өтө турган гана жолду үстү жагына тийбейбиз. Себеби мурун экиге бөлүнөт. Үстү жагы жыт сезүү органдарына кирет. Асты жагы дыхательный да. Именно ошол аба өткөрө турган. Ошол жолдогу жана тоскоолуктардын бардыгын алып таштайбыз да. Алып таштагандан кийин ошол эле надхрясица
ошол эле надкойса бири-бирине турат дагы ошол чөөктүн кемирчектин ишин аткара берет. Жакшы, жанагы функцияларын, кызматтарын аткарып калабы? Абаны жылытып кирет дедиңиз, дагы башка Андан кийин нерселер айттыңыз. ушул операциянын негизинде мурундагы физиология, баягы мен айтып аткан, эч бир мындай терс таасири жок да. Сакталуу ойдон калат. Жакшы. Анан операция болгондон кийин канча убакыт бейтап өзүнө кантип кам көрүш керек? Мындай жашоодо көрүп калабыз да. Операция жасаттым, бирок дагы эле ооруп турат. Анан дагы эле оозум менен дем алытам. Эмне үчүн деген дагы ушундай суроолор жаралып калат да. Сиз кандай жооп Биз бересиз? операциядан кийин бейтаптарга өзүн кандай алып жүрүш керек, кандай дарыланыш керек, бардыгын ыкмаларын айтып көрсөтүп беребиз. Негизинен бул операциядан кийин бир 5 күндөй стационарный лечение деп коет. Анда дарыланышат. 5 күндөн кийин 14-15 күнгө чейин жана больничный листте кайрадан барып ошол ар бир жашаган жеринде ССМден дарылана беришет. Бир 14-15 күндү талап кылат. Андан кийин кадимкидей эле. Кадимкидей эле, Же болбосо кайсы бир убакытка чейин улам-улам жок, кадимкидей эле жакшы болуп кетишет. Эми операциядан кийин кичине раналарда шишик болот, албетте бул. Бир 5 күндө атпайбызбы стационарный лечение. Вот. Анан сөзсүз түрдө жаракаттардан сакташ керек, Эми кайра дагы кайталанып калышы мүмкүн. жаракаттардан сактаныш керек. Себеби көбүнчө бул спортсмендерде болот да. Ошондуктан жанагындай защитный маскаларды кийиш керек негизиненчи. Азыр көрүп атпайбызбы? Бизде баягы улуттук оюндар көп да, эми улак чаап атышат, көбүнчө улакчылар келет, мурдаларын сындырып алып, аттын башы тийип кетти эле, же жыгылып калдым эле. ДТПлар көп, айтып атпаймынбы? Түрү аябандай көп. Анан кийин жанагындай спортсмендерибиз бар, бой без правил деп коет, постоянно мушташып жүргөн жигиттерибиз бар, боксерлорубуз бар дегендей да. Ошолордо аябандай көп кездешет бул нерсенин бардыгы. Жакшы. Кийинки суроону сиздерден күтсөк, кандай суроо бересиздер? Операция жасатпасак кандай осложненияларга алып келиши мүмкүн? Кабылдоолору жөнүндө. Мен жана айтып кетпедим, бул ошол мурундун тосмосу бирден бир мурундун ичиндеги ооруларга таасирин сөзсүз тийгизет деп айтпадымбы? Бул биринчиден хронический риниттерге алып келет, жана эле вазомоторный аллергический, нейровегетативная формаларына, криогенная формаларына, вазопаралитический формаларына алып келет. Ага алып келгенден кийин бир эле мурдун ичи эмес, ал кулакка да влиять этет. Себеби отиттер башталат, андан кийинчи түшүнүп атасыздарбы? Себеби кулактагы ортон кулак, мурдун артында мен слуховая труба деп коет, өзүнүн баягы байланыштары бар да. Андан сырткары риносинуиттерге алып келет. Полностью мен айтып аткан эле гайморит, фронтит, этмоидит дегендерге, сфеноидит дегендерге. Андан кийин айтып кетпедик жанагындай. Мурун дем албай калса, ооз менен дем алганда жанагындай ооруларга да көбүрөөк чалдыгып калат бул больнойлордо. Фарингит, ларингит, трахеит деп айтып атпайбызбы? Тамак ооруларына, тамак Жакшы, оорулары. кийинки суроо телекөрүүчүдөн саламатсыздарбы? Менин жолдошум ушундай ооруга кабылган дейт. Андан улам операция жасаткан дейт. Бирок азыр деле мурду бүтүп, ушинтип кыйналат дейт. Эмне кылышыбыз керек? Анан сизге кантип байланышабыз? Кайсыл телефондор менен деген суроону калтырыптыр. Ош областтар аралык бириккен клиника ооруканасынын лор бөлүмүнө кайрылса болот бизге. Биздин телефон 0777 67 30 65, 0557 67 30 65. Ушу телефондорго байланышса болот. Жакшы. Кайсыл убакытта болсо кеңешиңиз бересиз. Жакшы, кийинки суроолор темадан сырткары суроолор келиптир, бирок сөзсүз түрдө бере кетишим керек. Гайморитти кантип сакайтса болот? Анан үй шартында дарыласак болобу? Анан кайсыл мурунга тамызуучу спрейлер кайсынысы жакшы? Анан нафтизинди кечке колдонобуз, бул зыян эмеспи деген да суроолор көп. Жалпылап бердим негизинен. Мен айтып кетпедимби? Жанагы бүт мурунга тамчылата турган дарылардан алыс болгону жакшы. Мен айтып кетерим, аны узакка көп колдонгонго болбойт. Бир жумадан ашыгына. Рикошета деп коет, обязательно жана вазопаралитическая форма деп вазомоторный риниттерге алып келет бул. Мурунун ичинде сосудтарды жанагы спазмга алып келип. Ошондуктан нафтизиндерди колдонуштун кереги жок көп. Бизге кайрылсын адистерге. Адистер өздөрүнүн
назначениясын берет, дарылайт. Анан жана гайморит тууралуу айтып атпайбызбы? Гайморитти негизинен биз риноскопия жолу менен коебуз. Себеби мурун ичин көргөндө ошол ар бир түтөкчө, көңдөйчө. Мурун ичинде носовой ходторубуз бар да, носовой ходтор бар. Средний носовой ход деп коет, ошого ортоңку жагына ачылат, ошол жерде гумой полоска болуп калат. Анын белгилери кандай? Биринчиден мурун бүтөт. Анан кийин мурун бүткөндөн кийин обструкция деп коет. Жана слизистый выделениялар болот, жисеш да начарлап кетиши мүмкүн. Анан ошол именно ошол пазуханын проекциясында, ошол жаак көңдөйчөсүндө, үстүңкү жаак. Ошол жерде давление болот, прилип болот, мындай чувство оорлошот да эңкейгенде нары беринде. Башты ооруп, температуралар көтөрүлөт. Мындай учурда бизге кайрылсын. Анан кийин негизги диагностикалары ошол рентген жасалат. Рентгенден көрөбүз, ал жерде гайморитпи же башка оорулар. Мисалга хронический вазомоторный ринттер болуп калса, мурун ичинде отек болсо, ол отек ошол эле мурунун тегерендеги көңдөйчөлөргө таркап кетет дагы. Анан рентгенден пристеночный утолщение деп коет. Андай болсо, пункциясы жок эле жакшына дарыласа болот. Жакшы. Сөзсүз түрдө телекөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келди. Саламатсыздарбы, 43 жаштамын, мурунум сынган дейт, аны түздөсө болобу деген. Кыскача жооп берсеңиз? Болот. Сиздерге кайрылыш керек. Кайрылсын. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы, менин балам гайморит менен ооруган, анан мурдун тешип койду дейт. Анан кээ бирөөлөр тешпеш керек дейт, кээ бирөөлөр тешиш керек деп айтат дейт. Анан кээде мурдум ооруду деп даттанып калат деген суроо болуптур. Анда келсем, биз мурундун ичин көрүшүбүз керек. Себеби мурундун ичинде да операциялардын түрлөрү көп. Анан эмне себептен кесилген, кандай оору, кандай диагноз коюлган, ошолорду аныктап туруп, кайрылсын биз баардыгын жооп берип, дарылап беребиз. Саламатсыздарбы, баламдын мурдуна дейт эт өсүп калгандан биз барып операция жасатканбыз дейт. Бирок азыр кайра эле өсүп калып экен. Мурдун дем алуусу мындай кыстырып атат. Жок, булар кайрылсын, себеби бул эт өсүп калган деп ушул мен түшүнүгүм боюнча аденоидтер тууралуу айтып атат да. Буну кайра өсүп калды деген нерсе болбош керек. Аденоидти кандай дарылайсыздар? Операция жолу мененби? Жок, аны аденоид ушул негизинен мындай консервативное лечение деп коет. Операциясыз дарылаш керек. Себеп булар иммунный органдар да. Себеби биздин иммунный система дегенде эл түшүнүш керек. Бул защитный реактивность организма деп коет. Бул жана сырттан келген микробтор менен, вирустар менен, паразиттер менен күрөшө турган система да. Ошонун бирден бир бөлүгүн ушул аденоидный тканьдар, жана небный миндалиналар, глоточный миндалиналар, язычный миндалиналар, жана кальциопировая валдейра деген бар. Местный иммунитетти коргогон органдарга кирет. Себеби ал жерге биздин костный мозгтон иммунный клеткаларды вырабатывать этип чыгаргандан кийин алар кан менен келип, ошол органдарга жайгашат. Бул Т лимфоциттер, Б лимфоциттер, иммуноглобулин А деп силиштер болуш керек. Андан сырткары интерферон, муцин дегендер. Алар ошол жерде местный иммунитетти выполнять этет. Ошондуктан бул органдарды удалить этиштин алдында, операция кылыштын алдында көрүш керек. Көрүп, анан кийинки кадам жасаш керек. Мисалга насморк менен ооруп атса, же болбосо ретроназальный ангина деп коет. Ошол аденоид сезгенип калган болсо ооруп, аны дарыласа болот да, анан нормаль. Анан бир нерсени айтып кетейин, бул адам возрасты келип чоңое баштаганда, наоборот, атрофияга учурап, размери секин-секиндеп, кичинерип кете турган органдарга кирет да. Ушул жагын эске алса жакшы болмок. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Акматбек Шарипов, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын кулак, мурун, тамак оорулар бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, жогорку категориядагы дарыгер жана медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын программага катышып жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Телекөрүүчүлөрдүн аябагында көптөгөн суроолор сөзсүз түрдө эфирден сырткары жооп беребиз деген ойдобуз. Ийгиликтер болсун. Кайрадан эфирде аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.